Машиналарды мына башка шаарларда, чоң шаарларда катализатор жок машиналарды жүргүзбөйт. Рахмат, урматтуу төрага. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Мен айтайын дегеним, биздин Бишкек шаарыбыз убагында эң жашыл, эң таза шаарлардын катарында болчу. Бүгүнкү күндө эң кир шаардын катарына кирди да. Буга бирден бир себеп болгон, биз буга чейин да айттык эле, бул боюнча жогорку кеңештин токтомдо кабыл алынган. Ошол токтом эмнеге иштебей атат? Мына биздеги шаардагы эски машиналардын көптүгүнөн жана ошол машиналардын катализаторлору жоктугунан, бар болсо дагы иштебегендигинен, мына бүгүнкү күндө интернеттерге рекламалар чыгып атат. Сатып алабыз, кымбат баада деп. Мына ошолор эмнеге текшерилбейт? Сөзсүз түрдө машиналарды мына башка шаарларда, чоң шаарларда катализатор жок машиналарды жүргүзбөйт. Ушуга бизге берсеңиздер жообун. Эмне себептен токтом иштебей атат? Мына РЭОго тапшырма бергиле. Катализатор иштебеген машиналарды регистрация кылбасын. Ушуга тиешелүү органдар, окружающий средалар ушу боюнча иш алып барсын да. Азыр эң кичинекей машинанын катализаторун 25 миң, 30 миң сомдон, чоң машиналардыкыны $1000, $1500 калып алып атат. Мына Кара-Балтада Центр Азиатск урановой компания бар экен, руководитель Акимов Андрей деген. Ошол реклама чыгарып бардыгын кабыл алып атат экен. Жаңы машиналардыкына чыгарып $1,5-2 миң сатып атат. Без эме жүрүп атышат машиналар шаарда. Карагыла бул боюнча машина. Экинчи маселе, Газпром боюнча буга чейин да биз маселе көтөрдүк эле. Биз Кыргызстан ЭСке мүчө болгондон кийин эмне себептен биз газдын баасыны сомго же рубльга которо албайбыз? Доллар менен кетип атат. Мына бүгүнкү күндө доллар көтөрүлгөн сайын газдын баасы көтөрүлүп атат. 10 сомдук газ 12 сом, 15 сом, бүгүн 17 сом, ишканар үчүн 21 сомго чыкты. Биз буга чейин бир канча жолу айтканбыз. Сүйлөшүп атабыз дейт, сөз акырына чыкпайт. Ушул боюнча протокол тапшырма береличи. Бүгүнкү күндө кандай стадияда сүйлөшүп атышабы сомго рубльге которуш үчүн? Мына кошуна өлкөлөрдө 100 сом, 400 сом газдын баасы. А бизде 4-5 эсе кымбат болуп атат. Андан кийинки маселе, Алмазбек Акынжанович, мен 1 жыл мурун протокол тапшырма бердим эле. Өзгөн районунун Куршап айылынын шаардык статусу боюнча. Протокол тапшырманында өзүнүн мөөнөттөр, процедуралары бар да. Бүгүнкү күнгө чейин аткарылбайт. Ушуну кайрадан да протокол тапшырма береличи. Ушу көңүл буруп койсоңуздар. Рахмат чоң.